Саламатсыңар балдар, бардыгыңарга кутмандуу күн. Бүгүнкү маанайларыбыз кандай? Эң мыкты даражада болсун менин азаматтарым. Бүгүнкү тарбиялык саат сабагыбызга даярдандыганда бүгүнкү сабагыбызда сараңдыктын кесепети аттуу жомок менен таанышабыз. Илгери бир жакшы адам болгон экен. Ал жыл сайын эгин жыйганда 1/10 кедейлерге бөлүп берчү экен. Өлөрүнө жакындаганда 3 баласын чакырып, балдарым, бул бакты бизге Кудай берген. Ошон үчүн биз мындан жыл сайын кедейлерге үлүшүн берип турушубуз керек деп айтат. Бул бакты үчөөңөр бөлүп алгыла да, мен көз жумгандан кийин кедейлерге үлүшүн өз багында берип тургула деп керес калтырат. Ошентип абышка көз жумат. Андан соң балдар эгин айдап бакты карашат. Эгин бышкан маалда эки уулу баласы эмне үчүн биз өз байлыгыбызды бирөөгө беришибиз керек деп кичүүсүнө айтышат. Кичүүсү, койгула агалар, күнөөгө батпайлы, анын үстүнө атабыз керес калтырган. Келгиле, кедейлердин үлүшүн берип коелу, андан артканы да бизге жетет деп агаларына жакшылыкты үндөйт. Бирок агалары макул болбойт. Эрте менен элдер уктап жатканда эгинди терип, базарга алып барып таштайбыз дешет. Эртең менен барышса, багы күйүп калган болот. Кичүүсү, күнөө кылбай кедейлерди үлүшүн берип коелу деп айтпадым беле. Сараңдыктын арты мына ушундай болот дейт. Алар аябай өкүнүшөт. Мынакей балдар, сараңдыктын кесепетин билип алдык. Анда эмесе балдар, силерге суроолор. Ал жакшы адам кедейлерге эмне үчүн эгинден үлүш берет? Балдар эмне үчүн атасынын кересин аткаргысы келбеди? Эмне үчүн алардын багы күйүп кетти? Ушул суроолорго жооп беребиз балдар. Суроолорго жооп бергиле, өз оюңар менен бөлүшкүлө балдар. Баарыңарга ийгилик каалайм. Саламатта калгыла балдар.